Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кагыл программасы. Студияда мен Каныбек Асанкулаев, саламатсыздарбы? ТВ кагыл программасынын Талас аймагынын тартип сакчылары менен биргелешип иш алып баруусунун берүүсүн улантабыз. Талас шаарындагы иш бул иретте адаттагыдай жемиштүү болуп, бир катар тартип бузган айдоочуларга протоколдор толтурулду. Талас шаарынын Кайгул милициясына айдоочу баш ийбей жатат деген чакыруу түшүп, ордуна жардамчы экипаж чыгат. Алар менен чогуу биздин чыгармачыл топ барып, терезелери караңгылатылган унаага күбө болушат. Кошумча экипаж келгенин көрүп гана айдоочу документтерин бере баштайт. Праваңыз жоқ па? Иә. Айдау көліңізді. Айдау көліңізді. Иә. Жоғат алған. Терезелерин караңгылатып алганды сүйгөн айдоочу айдоочулук көлүгү жоктагы унаасын башкарганда адат кылыптыр. Андыктан унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткирмей болушту. Отуруп алыңыз. Өзүмө айтайын. Айдоо көлүңүз жок, кантип айдайсыз? Отуруп алыңыз. Айдоо көлүңүз жок болот. Быстрак айдайсызбы? Кантип айдайсыз? Отуруп алыңыз анда. Алгач баш ийгиси келбеген айдоочуну унаасы менен кошо тийиштүү жайга бат эле жеткиришти. Бул жактан анан алгач эле унаанын терезелерин тазалап берүүнү сунушташты. Айтсак алгач айдоочулук көлүгүмдү жоготуп алгам деген айдоочу бул жака келгенден кийин анысын тартип сакчылардын колуна тапшырып берди. Талант Толошов аттуу айдоочу паспортун берип, мунусун эмнеге алгач бергиси келбей койгону түшүнүксүз болуп калды. Кандай кылбасын, анысын алып кайгуулчулар ордунан протокол толтуруп беришти. Уруксатым жок деп жазып коюңуз. Кайгул милициясы мындан ары иштерин улантып, көпкө күттүрбөй эле анан терезелерине атайын парда орнотуп алган айдоочуну токтотушту. Саламатсызбы? Областной патрульный милициядан документтер бар ба келин? Алып чыксаңыз. Айнектерди көтөрүп койчу. Көтөрүп койсоңуз айнектерди. Мына штораларды. Таптыңыз да? Айдоочунун документтерин алып, ага протокол толтуруп башташты. Унаа ээси парда такса болбойт экенин билбегенин айтты. Штораңызга протокол түзүлөт сиздинчи. Уруксат жок да? Штора тагып жүргөнүңүзгө. Азыр камеранын баарын ташып барып, өтүп баратканда түшүргөндө штора үчүнчү. Штора жүрбөйбү машинада. Тонировка штора. Мындай штора болот, мындай штора болот. Запиши. Шторкаға мете емес оранын. Кандай кетиш? Мынан анчалык деле эмес. 228 статья 4 часть. Моушен бир аз болуп турбу. Азыр тагыңыз көтөрүп көрүңүз, канча чейинге чейин турганын баарын көрсөтүп берейин. Ага да ишенбеген айдоочуга тартип сакчы анан атайын эрежелер жазылган китепчесинде окуп берди. Айдоочу мындай тартип бар экенин чындап эле билген эместей. Окуп койсоңуз. 228 статья 4 часть мынакей. Нарушение с управлением водителем транспортным средством, нанесенным на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующим покрытием, либо использованием на них шторок. Шторага да болбойт. А также наличием на стекле задней боковой двери, заднем стекле зеркального тонирующего покрытия. А арткы айнектерде зеркальный болсо болбойт. Алдыңкыларда штора и тонировка болсо болбойт. Меники мынча эле болуп турбу эми бир аз. Штырабыңыз. Оводага токтош керек. Стоянка удаление покрытой пленки, стоянка снятие госномер.
штраф 9000 сом обязательным условием удаления этих предметов. Обязательно алдаларды изымать этип алыш керек. Тонировочные пленки, Жо, мен потом азыр шторки. деле алып коем, аны просто мен аны. Айдоочу бир аз ойлонуп, анан аргинге чалып, кеңеш сурап отуруп, бир чечимге келди окшойт. Анысы да мыйзамсыз экен. Тактап айтсак, пара берип кете берейин деп суранды. Жаки аны такпак кылбай 2000 сом чытайын да, ала шторканы сурuyun да кете берейин. Аны эптеле болот ошо. Штайын дегенің қандай? Эки штрафын сизге чытайын, ала шторканы сурuyun кете берейин. Протокол берем, банкка төлөйсүң. Банкка. Жо, шашылыш болуп атат мен. Эмне кыл десем, эмне кыл дейт, шашылыш карабайт экен. Азыр дей жактан бери жумуш үчүн келдим, азыр мерген Сиздин туруп. шашылышыңызга карабайт экен да биякчы. Нарушение болуп калгандан кийин ошондой болуп калат экен. Туура түшүнүп койбойсузбуз да. Аракеттеринен майнап чыкпайт экенине көзү жеткен соң гана айдоочу баарына макул болуп, пардасын ордунан чечип берүүгө макул болду. Мына эле чатап атпайбы? Ажел шектелген. Мына чатап. Албетте бул аны протоколдон котулду деген эмес. Ордунан терезелерин калыбына келтиргени үчүн унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткирилген жок. Бирок протокол толтурулуп, айдоочуга айып тагылды. Кайталанбайт деп жазып койдум. Кол койдум үстүнө. Протоколго макулмун деп жазып койдум. Кийинки текшерүүгө токтотулган автоунаа Кыргыз почтасыныкы экен. Айдоочу убактылуу айдоочулук көлүгү менен жүрүптүр. Бирок анысында өзүнүкү экенин тастыктоочу өздүк документтери жок болуп калды. Машина каяктыкы бул автоунаа? Почтаныкы. Так, Honda Odyssey. Эртең 8:30-дан кечки 8-ге чейин экен да. Айдоо бөлүп. Паспортуңуз барбы? Паспортуңуз жок болду, эми мону кимге экенин кантип аныктайбыз азыр? Я. Военный билет болобу? Эмне бар? Паспортто. Бул жерде убактылуу талонду көрсөтүлүп атат да. 30 күнүн ичинде жарактуу мөөнөтү бүткөн соң узартылбайт жана өздүгүн ырастаган документтер болгон шартта гана жарактуу деп. Өздүгүн ырастаган документтерге паспорт жана аскердик билет кирет деп атат. Кайсыңызды көрсөтө аласыз? Болбосо бул кошунаңыздыкы, иниңиздики, биз азыр сүрөтү жок болгондон кийин Ильязов Нуржигит экениңизди мен кантип тактайм сиздин? Жокта турбайбы? Мейлим, сүрөт жок болуп атпайбы ошондо да. Сүрөт менен тактайбыз, туурабы? Ошо Vikings документ болуп ана кандай болуп калат? Мындай кылабыз. Штрафстоянкага киребиз азыр. Протокол толтурабыз. Келиңиз. Машинени түшүп койсоңуз. Айда. Бул унаа жергиликтүү почтанын жетекчисинин кызматтык унаасы экен. Албетте ал мындай ишке нааразы болуп, анан мага көйгөй жаратпагылачы деп коркутуп көрдү. Буга тартип сакчыда жооп кайтарып, протокол толтурган соң өзүңүздүн почтаңызга барып, айыбын төлөп, анан унааны чыгарып аласыз деп түшүндүрүштү. Мага да проблема кылбагыла да байкелер. Турасыңбы? Мага да проблема кылбагыла. Ошол кезде мен протокол жазам. Анан поштаңызга барып кайра төлөйсүз. Мындан көп өтпөй анан унаадагы айыпына токтотуучу жайына жеткирилип камалды. Ордунан тийиштүү кагаздар толтурулган соң почтанын айдоочусун кое беришти. Ал эми булардын аркасынан эле дагы бир экипаж, дагы бир унаанын документтери жок жүргөндүгү үчүн жеткирип келишти. Айдоочусу аскер кызматкери экен. Жумушуна мынтип документтери жок чыгып алыптыр. Жок, протокол түзүлсүн, анан кийин чыгасыздар. Кандай кылабыз мен? Машина жөнүнө таштап коюп кетип калганда болбойт да, биз аны Mazda Кронус бул, Эч кандай документ жок жаңызда. Азыр. Анда сиз башка жака апарыш керек болот эле. Административный камак кыла албайсыз бирок. Нарат жумуштан алып берейин, эми баарын эле бар, документтерим баары эле бар, бүтүн налог салыгынан бери бар эле. Жок, мен сизди кантип билем азыр? Сиздин аты жөнүңүз ким? Мураталиев Эдил, Үстөнбекович, башка не паспорт. Ошону сурап атам да. Паспортчу. Бар да. Ошол ал именно паспортто эң жогорку. Ичинен тактай турган. Паспортун берген соң анан айдоочуга протокол толтуруп беришти. Өзүнүн айтымында Эдил Мураталиев чек ара кызматында иштейт. Кайда иштейсиз? Программда 20-28. Nerede отрядтан? Уятат.
Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча дагы бизде бир эң чоң көйгөйлүү маселе бул айдоочу менен жөө жүрүүчү адам ортосунда болгон бир чоң көйгөй болуп атат да. Анткени жөө жүрүүчү адам жол белгиси турган жакта жана жол чийини турган жактан бул менин жолум деген ойдо эле көбүнчө чуркап чыгып атат. Айдоочу менен кандайдыр бир ошо айдоочунун ылдамдыгын карап канчалык деңгээлде ылдамдыкта келатат, же болбосо жай келип ошого карап да анан жолдон өтүүсү шарт. Жол эрежеси боюнча автоунаа тыгын пайда болбогудай кылып, өтмөккө чейин токтоп, жөө жүргүнчүнү өткөрүшү керек. Автоунаа жөө жүргүнчү өтүүчү тилкеге такай токтобошу шарт. Бул эрежени аткарыш үчүн айдоочу адам өтүүчү тилкеге жакындаганда ылдамдыгын азайтуусу зарыл. Жөө жүргүнчү болсо чуркабай өтүшү керек. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1970-жылы туулган Болотбек Алыбеков изделүүдө. Ал ушул жылдын 8 октябрь күнү саат эртең мененки 9:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кыска ак аралашкан, эки көзүнүн ортосунда шрамы бар, экинчи группадагы майып. Кийген кийимдери: кара түстөгү баш кийим, боз түстөгү спорттук куртка жана шым, бутунда кара түстөгү ботинка. Эгерде кимде-ким Болотбек Алыбековду көргөн же билген болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 03 53 51 02 03 53 55 02 79 же болбосо 0701 69 22 55. Аламдин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1985 жылы туулган Долговольский Игорь изделүүдө. Ал ушул жылдын 21 октябрь күнү саат 15:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 185 см, арык чырай, чачы сары түстө, кийген кийими кара куртка, көк түстөгү жынсы шым, бутунда кара ботинка. Эгерде сиздер бул адам тууралуу билсеңиздер, экрандагы телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 36 35 23, 0312 36 35 27 жана ошондой эле 0701 48 11 48, 0701 02 27 23. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Чүй облусунун Кемин районунун тургуну 1966 жылы туулган Далбаев Нуржигит Болотбекович изделүүдө. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренесине ылайык уурулук боюнча шектелүүдө. Эгерде кимде-ким көргөн болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 35 12 70, 0782 05 05, 0555 82 05 02. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Тажикстандын жараны 1961 жылы туулган Тарасенко Константин изделет. Ал Кыргыз Республикасынын 246 беренесине ылайык банки заттарын сактаган деп айыпталып изделүүдө. Эгерде сиздер бул адам тууралуу маалымат билсеңиздер, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. 0312 35 12 70, 0782 05 05, 0555 82 05 05. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.